Assalamu алейкум. Сиздерге бүгүн noisy.cash деген жакшы акча чыга турган сайт менен тааныштырам. Акча салбайбыз, жөн гана сүрөт жүктөп эле ошол адамдар менен сүйлөшүп акча тапса болот экен. Күнүгө $1, $2, көп убакыт бөлсөз андан көп тапса болот. Анан видеону аягына чейин көрүңүздөр, менен сурап жазбаңыздар, менин убактым болбойт жооп бергенге. Ушул видеону толук көрүп 2-3 жолу көрүңүздөр. Анан ушундай noisy.cash деген сайт аркылуу таба бересиздер. Буга регистрация кыласыздар, кирип өзүңүздөр жазып алыңыздар noisy.cash деп хромго. Сүрөт жүктөш үчүн мой пост дегенге кирип, картинка деген бөлүм тандап сүрөт жүктөйбүз. Каалаган картинка болот. Интернеттен көчүргөн, өзүбүз тарткан жүктөй беребиз. Мынакей жүктөлдү. Эми өйдөсүнө каалаган сөзүбүздү жазабыз, смайлик жазабыз, же каалаган сөздү жазып туруп, пост дегенди басып коебуз. Мынакей жаздык, эми пост дегенди басып чыгарып коебуз. Болду, чыкты. Эми буга адамдар акча берет же лайк басат. Ошого бизге Noisy акча бере берет экен. Ал Trust кошелёкко түшөт. Ал боюнча кененирээк айтып бергем. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул жерде мисалы лайк басып койсок болот биз дагы. Мынакей лайктарды басып коебуз. Эми кайсыл кошелёкко чыгат десе, Trust деген кошелёкту алабыз, мына ушундай. Ал жака Bitcoin Cash түшөт. Bitcoin Cash'ти акчага айландырып алсак болот. Аны көрсөтүп берем азыр. Мынакей Bitcoin Cash мына түшкөн. Буну бир күндө эле тапса болот. $83, ой, 0.83, $1 жакын, $1-2 тапса болот экен. 100 сом, 200 сомдой. Фото текст жазып, мынакей бул ожидающий дегендери эми түшөт дегендер, калгандары түшкөндөрү мына сүрөт жүктөгөн сайын, ошолар менен сүйлөшкөн сайын түшө берет экен. Лайк баскан сайын. Эми буну отправить кылам. Отправить кылганга адрес керек. Адрести Payeer кошелёктон алабыз. Азыр Payeer кошелёкту адрес алганда жөнөтүп коем. Азыр алып алган болчумун. Мына адрести алып, отправить токен деген отправить басып коебуз. Уже кетти. Кому деп турат, ожидающий, анан кому деп турат го. Ошол уже кетти дегени. Эми азыр Payeer кошелёкту көрсөтөм. Payeerге түшөт, Payeerден рубльга айлантып алабыз. Payeerден единица алып алсак болот. Payeer кошелёк ушундай көк түрдө болот. YouTubeга жазсаңдар Payeerге кантип регистрация кылат экен бар. Анан Bitcoin Cash дегени алабыз, адресин копировать Bitcoin Cash адрес дегенди басабыз. Ошол менен эле алып алабыз. Ана копировать болду. Эми Bitcoin Cash жанагы могул жерге жазабыз. Отправить дейбиз дагы, стрелканы өйдө көтөрүп, получить дегенге noisy.cashке кошелёкту ошол жерге сохранить кылабыз. Биз отправить кылышыбыз керек. Мына бул жер ожидающий түшүп аткандар дагы түшөт. Уже келгендер да. Эми биз муну отправить кылып коебуз. Адрес получателя дегенге жана Payeerден алган Bitcoin Cash'нын адресин жазабыз. Анан максимальный канча неме бар болсо ошону жөнөтөбүз. Ушундай 15ден өйдө жөнөтүңүздөр. Почти $1 өйдө которуңуздар деп айтам. Анткени $0.5 болсо түшпөй калат. Анткени Payeer ошондой көп суммадагыны алат. $1 өйдө деп эсептебеңиздер. 15 ал жерде турат го. 0 0 3 0 деген 15. Мына ошолдон кийин акчасы түшөт. Ошентип которуп коесуздар. Кому деп кетип калды мынакей. Мына бул жактан акча кетти. Акча жок болуп калды, көрдүңүздөр. Мынакей отправление деп чыкты. Ожидающий эмес. Эми жана Payeerге кирейин. Бул жакта көрүнбөйт, көрүңүздөрбү? 0 эле турат. Анан Bitcoin Cash'ке киребиз.
Bitcoin кеште да 0 экен. Келелек историяны көрөлү. Мына келип калып уже түшөйдүм деп атат. Алдагы жашыл болгондо келет. Эми күтүп туруш керек. Мына 15 которгонбуз, бул жерде 13 түштү. Эгер 10дон ылдый болуп кетсе, ошол вообще эле акча түшпөй калат экен да. Ошол үчүн $1 өйдө неме жөнөтүңүздөр которгондо. Акчасы 1 сааттын ичинде түшөт экен. Мынакей 53 рубль болуп калды. Эми муну алмаштырабыз. Бизге рубль болуп түшкөн жок. Мына рубль деп турат, бирок рубльга түшкөн жок. Азыр алмаштырабыз. Мынакей биткоин кешке кирдим. Киргенден кийин обменять средств деп турат. Ошону басам, баланс дегенди бассам, ушул түшөт. Эми берге рубль тандап алам. Бул жерде рубльга айланбайт экен. Азыр долларга айлантам. Доллардан кайра рубльга айлантам. Долларды алдым. Доллар тандап алдым. Мынакей обменять болот экен. Долларга обменять басам, жашылды. Мынакей болду, успешно дейт. 50 болуп түштү. Бул комиссия алат. Эми долларды рубльга айлантып алам. Же эгер доллар керек болсо, доллар менен деле калтырса болот. Мынакей 48 рубль болот экен. Түшөт мына акчасы сүрөт жүктөп, ошол жерден иштеп акча тапса болот. Бул бир күндө эле $1 чогултса болот экен. Акчаңыздар түшсө, мен азыр Instagram ссылкамды коюп коем, ошол жерге Instagramдан жазсаңыздар. Эгер Payeer'ден чыгара албай жатсаңыздар, мен чыгарып берем. Сиздерге единица же эл картаңыздарга которуп берем. Бул жакта Visa карта, MasterCard, ушундай биткоин менен чыгарат экен. Мурун Kiwi кошелек бар болчу, алып коюптур азыр. Мына ушинтип лайк басып эле дагы акча түшүп калды. Фото киргизип лайк бастым. Мынакей дагы 1 сааттын ичинде эле $5 жарым доллар болду. Муну $1 болгондо чыгарып алам. Же болбосо жанагындай кылып 15, алда жерде 10 деген сан 15 болгондо чыгарып алсам болот. Азыр дагы бир көрсөтүп кетейин. Бул Payeer кошелек. Payeer кошелекке киребиз. Кодун ачабыз. Бул $48 жана түшкөн акча. Эми кийинкисин которгонго дагы адрес алабыз. Мына биткоин кешке киребиз. Б деп турат ошого. Биткоин кешине. Биткоин деген өзүн алып албаңыздар. Биткоин кеш бул башка, биткоин башка. Анан отправить деген жерге адрес жазабыз, дагы количествосын жазабыз, макс деп эле басып коебуз, максимальный баардыгын которуш үчүн. Анан продолжить басабыз. Болду, отправить кылып коебуз. Эми Noise Cash'тен сүрөт жүктөгөн сайын биздин кошелегибизге түшүш үчүн азыр көрсөтөм кантип кошот. Мына бул жерге кирсек, биз подписаться кылган адамдардын сүрөтү чыгат. Көп адамдар турат го, ошону бассак, анан лайк басып кое беребиз бул жерге. Анан бул жерде адам өзүнүн сүрөтүн бассаңыздар, wallet деп чыгат, кошелек деген. Ошол жерге мону биткоин кештин адресин жазабыз да, сохранить деп жазабыз, сейф дегенди. Ошондо Trust кошелекке түшө берет. Trust'тан мынакей wallet деген жерге кирдим. Trust'тан Payeer'ге өзүбүз которобуз. Мой пост дегенге киребиз. Өзүбүздүн сүрөтүбүз чыккан жер. Бул жерден да сүрөт жүктөй беребиз. Мой пост деп турат. Мой пост деп турат. Анан мынакей Noise Cash'тен Trust'ка түшүш үчүн Trust'ка киребиз биринчи. Анан Bitcoin Cash деп турат адрес. Мынакей эң биринчи турат Bitcoin Cash. Ошол жерге получить дегенди кирип, Bitcoin Cash'те копировать кылабыз ссылкасын. Копировать кылып, жанагы Noise'га кирип, сохранить этебиз. Wallet дегенге киребиз, Bitcoin Cash деп туруп жазабыз, алдандай кылып туруп. Анан адрести коебуз. Bitcoin Cash'тен кийин 2 точка, кош точка коесуздар дагы. Анан сохранить этип коесуздар кошелектү.
кошелектин адресин. Болду, түшө берет акчалар ошол жака. Бир 10 сүрөт киргизип анан лайктарды баскандан кийин эле байкайсыздар ажитеши деп келип калат. Анан ушинтип адамдарга подписаться кыла беребиз. Англисче сөз, англисче түшүнсөздөр оңой эле болот. Анан лайк басып беребиз. Башкаларга биз да акча бере алабыз. Канчалык көп сүрөт жүктөгөн сайын бизге да акча берип турат, башкаларга бериш үчүн. Мынакей эң майдасынан 0,01 центтен берем. Мисалы, азыр мен бердим. Мага да ушинтип сүрөтүм жакса башкалар берип коет. Мынакей 0,01 free tips деп турат го, ошол жерге берип койдум. Бул жер менен ретвит, комментарий жазса болот. Башка адамдар комментарий жазып беребиз каалагандай. Сүрөт жиберип койсок да болот. Экинчиси репост кылабыз. Ошонун фото жакса өзүңүзгө чыгарып койсоңуз болот. Мынакей 718 адам бар экен мунун. Меники 86 адам бар.